Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн болгон окуядан алынып 2022 жылы тартылып чыккан Кара куш аттуу 5 бөлүктөн турган чакан сериалдын таржымалын көрөбүз. Каарманыбыз түрмөдө олтурган зөөкүргө жакындашууга аракет кылып, анын эч ким билбеген кылмыштарын билип, көмүлгөн адамдардын кайда жайгашкандыгын аныктоонун аракетин баштайт. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп, жакынкы мүнөттөрүбүз кызыктуу өтүүсүн каалап турган болсоңуз баштай берели. Урматтуу досторум, бүгүн сиздерге Россиядагы эң ири банктардын бири Т-банк тууралуу маалымат бере кетейин. Т-банк мурда Тинькофф деп аталып келген. Бул Россиядагы эң ири банктардын бири жана чет элдиктердин Россияда иштөөсү жана жашоосу үчүн маанилүү нерселердин баарын бир жерде камтыган ыңгайлуу кызматтардын экосистемасы. Сүрөттөмөдөгү берилген шилтеме аркылуу өтүп, картаны тар издеңиз жана про жазылууну кошуп алыңыз. Айтмакчы, биринчи айда ал баарына акысыз. Бул жазылуу менен бизге төмөнкү мүмкүнчүлүктөр жеткиликтүү болот. Кыргызстанга 50 000 рубльга чейин комиссиясыз которо аласыз. Которууну түздөн-түз банктын тиркемесинде улуттук валютада жүргүзүүгө болот. Алуучу улуттук валютада канча акчаларын алдын ала көрөсүз. Жашыруун комиссиясы жок. Чет элдиктер үчүн жардам кызматын колдоно аласыз. Тиркемеде сиз акысыз консультация алып, ишке орношуу, турак жай табуу, балаңызды мектеп, бала бакчага жайгаштыруу маселелерин чече аласыз. Black картаңыз акысыз тейлөнөт. Авиабилеттерге көбүрөөк кэшбэк аласыз. Болгону тиркемени ачып, саякат кызматына кирип жана ошол жерден билет сатып алыңыз. Айдын аягында сарпталган акчаңыздын 3%-на чейин картаңызга кайтарылат. Акча рубль катары келет, аны башка нерсеге жумшай аласыз. Тиркемеде жана банктын сайтында өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап алсаңыз болот. Картаны тар издеп алуу үчүн Россиянын жарандыгы, каттоо, атүгүл Россиянын сим картасы талап кылынбайт. Болгону өтүнмө бериңиз, картаны Россияда сизге ыңгайлуу жерге жеткирип беришет. Картаны каттоо толугу менен акысыз. Ал эми картанын көрүнүшү мындай: мекениңизди ар дайым эскертип турчу табияттын сүрөтү менен кооздолгон. Сүрөттөмөдө берилген шилтеме аркылуу өтүп, картаны тар издеп алыңыз. Т-банк Россияда жашоо жана иштөө үчүн ыңгайлуу. Американын Чикаго аймагы 1996-жыл күзгү айлар. Каарманыбыз Джимми Кин достору менен эс алып отургандыгын көрөбүз. Бир мезгилде эле Джимми өзүнүн жумуштары менен жөнөп кетип, Родж деген адамга жолугуп, биз ушул жерде каарманыбыз Джимминин баңгиза сатып иштегендигин түшүнөбүз. Бирок акыркы күндөрү анын иши оңунан чыкпай, жанында жүргөн эле досу баңгизатын каарманыбызга көрсөтпөй сатып жиберип, бул тууралуу Родж билип калып, чыккынчыны кармап эле байлап салыптыр. Бирок байланган адам каарманыбыздын жакын досу болуп, кичине кезинен чогуу өскөндүктөн аны бул жолу кечирип жиберди. Джимми көп убактан бери баңгизат менен алектенгенден өтө чоң үйдө жашап, кирешеси көп болгондуктан эч нерседен кабатыр деле алчу эмес. Ошондой күндөрдүн биринде эле анын эшигин сындырып, атайын багыттагы жоокерлер кирип келишет. Ал жерге келгендер каарманыбызды дароо эле колго түшүрүшүп, үйүнө бекитилген баңгизаттарды, ок дарыларды табышып, жада-каза АК-47 мылтыгын тапса деле каарманыбыз бул нерсеге дагы башын ооруткан жок. Анткени ал менин мыкты жактоочум бар, оңой эле чыгып кетем деп ал жерге келген тыңчылардын үстүнөн күлгөндөй кылып коет. Бирок баардыгы бул жолу каарманыбыз ойлогондой болгон жок. Целых 10 лет? Вы издеваетесь? Ты соврал мне! Каарманыбыз соттун чечими менен 10 жылга түрмөгө кесилип, түрмөдөгү жашоосу башталып, арадан 7 ай өткөндөн кийин Джиммиге жолугушууга адамдар келген болот. Бул адамдар ФБРдин тыңчысы Лорен Макколи жана анын башчысы Эдмунд Памонт болчу. Алар өздөрүн каарманыбызга тааныштырып, каарманыбыз тууралуу маалыматты өтө көп топтогондугун айтып, Джиммини макташып, сен түрмөдө өзүңдү жакшы алып жүрөт экенсиң. Эч кандай ызы-чууга аралашпай жада калса, ишкерликти дагы баштапсың го. Биздин байкашыбызча, сен кандай адам болбосун, аны менен тил табышып кете аласың. Адамдар менен сүйлөшүп жатканда аларды укканды дагы мыкты билет экенсиң. Уяттуу гезиттерди ижарага берип акча таап жаткандыгыңды дагы билдик. Демек сен так эле бизге ылайыктуу адамсың деп келген максаттарын айта башташат. Биздин сунушубуз, сен башка түрмөгө которулушуң керек. Ал түрмөдө азыр Ларри Холл деген айыпкер олтурат. Биздин күмөнүбүздө ал адам 14 кызды өлтүргөн. Бирок эки эле кылмыштын бетин ача алдык, анан дагы бир эле кыздын денесин таптык. Азыр ал адамдын үстүнөн башынан сот жүрө турган болчу да, ал эркиндикке чыгып кетиши толук ыктымал. Ошондуктан сен ал түрмөгө которулуп, ошол адам менен жакын достошуп, аны сөзгө тартып сүйлөшүп, экинчи кыздын денесин кайда бекиткендиги тууралуу билишиң керек. Ал өлтүргөн Патриша Райдер деген кыздын денесин таба алган жокпуз. Эгер ал эркиндикке чыгып кете турган болсо, кылмыш ишин кайрадан улантышы мүмкүн. Сага сунушубуз, бул ишти аткара турган болсоң, сени түрмөдөн чыгарып жиберебиз. Мойнуңа илинген айыптардын бардыгы алынат десе, каарманыбыз дароо эле жок деп жооп берет. Анткени ал кылмышкер олтурган түрмө жалаң гана мыкаачылар чогулган түрмө эле. Ошондуктан ал жака баруу Джимми үчүн өтө коркунучтуу турду. Анда тыңчылар кетээрин алдында каарманыбызга папка таштап кетип,
кетип, сиз буну сөзсүз окуп чыгыңыз. Бир чечимге келип биз менен байланышсаңыз болот деп кетишет. Анда бул окуядан кийин Джимми эмне кылышын билбей көп ойлонуп, ары басып, бери басып, машыкса дагы, отурса дагы, турса дагы тынчылардын сунушу такыр эле эсинен кетпей жаткан. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбызды көргөнү түрмөгө апасы келип аны менен сүйлөшүп, атаң инсульт кармап мурдагыдан караганда абалы аябай эле оорлошуп калды. Дарыгерлер аны көп ойлонуп, стресс болгондон деп жатышат. Сен түрмөгө түшкөндөн бери атаң сени кечке ойлонуп, кабатыр боло берди. Сага ушул нерсени жеткирип коеюн дедим, атаңын өмүрү көпкө узабай калышы мүмкүн деп каарманыбызды ойго салып кетет. Бул сөздөрдөн кийин Джимми буга чейин тыңчылар таштап кеткен папканы окуй баштайт. Папкада жазылгандай 1993 жылдын күзгү айларында Пенсильвания аймагында бир кыздын өлүк денесин табышат. Дене Джессика Роуч деген кызга таандык болуп, тартип сакчылар териштирүүсүн башташып, денени тапкан жерден күбөлөр ак терилүү адамдын унаага олтуруп кеткендиги тууралуу айтып беришет. Анда бул иш тергөөчү Миллерге жүктөлүп, ал өзүнүн тергөө ишин баштап, арадан бир жыл өткөндөн кийин гана күмөндүү адамдын изине түшө баштайт. Бул адам буга чейин сөз болгон Ларри Холл болчу. Бирок ага каршы эч кандай тергөөчүнүн далили жок болгондон аны официалдуу эмес суракка чакырып, аны менен сүйлөшүп олтуруп тергөөчү Миллер өтө кызыктуу маалыматтарды билет. Көрсө Ларри кичинекей кезинде ата-энеси менен көрүстөндүн аймагында чоңоюптур. Анан дагы Ларри өзүнүн жүрүм туруму менен өзгөчөлөнүп, сөзүнүн баш аягы билинчүү эмес. Ал аз келгенсип Ларри Миллерди таң калтырып, мен түшүмдө кыздарды өлтүрүп турамын, бирок бул болгону түш да. Өңүмдө андай нерселерди кылбаймын, мен кантип бирөөнү капа кылып коеюн деп Миллердин оозун ачырат. Биз билгендей бул окуяларды каарманыбыз кагаздан окуп жаткан эле. Джимми бир кезде буга чейин сунуш кылган ФБРдин тыңчысы Лори Макколини чакырып өзүнүн макулдугун берет. Көрсө Джимми атасы кайтыш болгон чагда эркиндикке чыгып аны көрүүнү каалаптыр. Ошондуктан иш-чаранын канчалык опурталдуу экендигине карабай ага барууну чечет. Көрсө бул иш-чарага каарманыбыздан башка дагы бир талапкер болгон экен. Бирок Джимми дагы бала кезинде бактылуу үй бүлөдө чоңойбогондуктан анын тагдырын кылмышкердикине окшош деп Джиммини тандап алышкан болот. Биз ошол мезгилде кайрадан эле кылмышкер Ларри Холлдун сурагына кайтабыз. Көрсө аны дагы бир жолу суракка чакырышып, сурак ала турган адамдардын күчтүүсүн чакырып, Ларринин түшү жөнүндө сурай башташып, анан дагы өлгөн кыздардын биринин сүрөтүн көрсөтсө, Ларри мен бул нерсенин бардыгын түшүмдө көрдүм деп ойлогонмун. Мен кээ бир учурда өзүм деле эмне кылганымды билбей калам, ошентип эле чарчап каламын. Сүрөттөгү кызды өлтүргөндө мындай болгон, төмөндөгүдөй болгон деп кыздын табылган жерин так айтып берип, анан дагы буга чейин шаарлардын биринде кылган кылмышын айтып берет. Эң кызыгы, ал кылмыш үчүн буга чейин эле башка бирөө камалып кеткен экен. Көрсө тергөөчүлөр кылмыштын бетин ачпай эле бейкүнөө бирөөнү камап салыптыр. Эң эле кызыгы, Ларри бир аз убакыттан кийин мен эмне ушул кылмыштарды жасаптырмынбы? Бул сөздөрдү эмне өзүм айттымбы деп өзүнүн айтканына өзү таң калып, мен эмнеге эле түнү уктай албай жатам десе, кылмышкер турбаймынбы деп өзүн өзү таңыркай баштайт. Бирок бул нерсе Ларринин акыл эси кемираак экендигин түшүндүрүп турган. Ошондуктан сот ишинде Ларринин өзүнүн сүйлөгөн сөзү өзүнө каршы чыгып акталып кетиши дагы мүмкүн болчу. Бирок тергөөчүлөр бул нерсеге жол бербештин айласын кылып, анын үйүн дагы унаасын дагы тинтишип, чачылган буюмдардан башка жарытарлык эч нерсе деле таппай коюшат. Ошондуктан тергөөчүлөрдүн колунда Ларриге каршы мен ал кыздарды өлтүрдүм дегенден башка эчтекеси жок болчу. Биз мындан соң азыркы күндөргө кайтып каарманыбыз Джиммини көрө баштайбыз. Аны ФБРдин тыңчысы Лорен Макколли түрмөдөн чыгарып өзү менен алып жөнөп, кийимдерин алмаштырып учакка олтуруп эле учуп кетишет. Анткени Ларри олтурган түрмө Миссуриде жайгашып, Спрингфилд деген түрмө эле. Учакта бара жаткан кезде каарманыбызга тыңчы өзүн кандай алып жүрүштү үйрөтүп, эгер сен биздин айтканыбызды так аткарсаң боштондукка бат эле чыгып кетесиң. Бирок андай болбой туура эмес иш жасап алсаң, ал түрмөдө өмүр бою калып кетүүң ыктымал. Эми өз тагдырың өзүңдүн колуңда. Бул иш-чара боюнча түрмөнүн күзөтчүлөрүнүн бири Зикерман жана түрмөнүн башчысы Прайс гана билет. Мен болсо бир айда бир сени менен жолукканы калп эле ойношкундай болуп барып турамын. Анда эмесе сага ийгиликте учак конгондон кийин каарманыбызды узатып жиберип, унаага олтурган каарманыбыз эркиндик үчүн кандай балеге илешип калгандыгын өзү деле түшүнбөй калды окшойт. Кандай болбосун аны түрмөгө алып келишип, биз ошол түрмөдө Ларри Холлдун дагы жүргөндүгүн көрөбүз. Көрсө буга чейин Ларри Холлдун үстүнөн болуп жаткан иш аягына чыгып, ал түрмөгө олтуруп, бирок жакында анын үстүнөн дагы бир жолу сот отуруму болуп акталып кетүү ыктымалдуулугу бар эле. Ошондуктан соттун чечими чыгып, Ларри Холлдун үстүнөн экинчи сот иши бир айдан кийин боло тургандай болуп, каарманыбыз жыйынтыкты бир айдын ичинде көрсөтүш керек болуп калат. Кандай болбосун Джимминин жаңы түрмөдө жашоосу башталып, ал эки жагын карап Ларрини издеп, бирок тамактануу учурунда дагы Ларринин ал жерге келбегендигин көрөт. Көрсө Ларри түрмөдө өзүн тартиптүү алып жүрүп, анан дагы колунан иш келгендиктен түрмөнүн күзөтчүлөрү аны алып кетип ар кандай иштерди берип турчу. Бирок бир кезде жатаар алдында гана бир адамдын келаткандыгын байкап, каарманыбыз анын Ларри экендигин түшүнүп, бул жердеги бир айлык жашоосу бир жылдай боло тургандай сезилип, алдыда оор күндөр күтүп тургандыгын каарманыбыз толугу менен эле түшүнө баштайт.
Ошентип арадан 1-2 күн өтпөй эле Джимминин камалып отурган бөлмөсү Ларринин бөлмөсүнө жакын болгондуктан эки жакты карап эч ким жок экендигин байкап Ларринин бөлмөсүнө кирип эле аңтара баштайт. Каарманыбыз бөлмөдөн эч нерсе деле таппай, бирок уяттуу кыздардын сүрөтүн көрүп, Ларри сүрөттөрдү ар кандай боектор менен боеп аларды өлүп жаткан абалга келтирип коюптур. Мындан соң ал өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетип бир кезде келип калган Ларри менен сүйлөшө баштайт. Көрсө бул убакта каарманыбыз Ларри менен тил табышып, аны менен таанышканга дагы жетишиптир. Ларри негизинен өзүн жакшы алып жүрүп, бирөөнү капа кылып алуудан аябай коркчу. Башка адамдар менен оңой эле тил табышып алган каарманыбыз Ларринин бул кыялын дароо эле сезип, ага капа болмуш болуп, Джимми аны менен сүйлөшпөгөнгө аракет кылганына карабай, Ларри анын артынан ээрчип кечирим сурайт. Эми Джимми чындап эле аны менен байланышты бекемдеп алды окшойт. Ушундай күндөрдүн биринде эле түрмөдө камалып отургандар тополоң салып бүлгүн чыгара башташат. Бирок бул нерсе жалаң мыкаачылар отурган түрмөдө кадимкидей эле нерсе окшойт. Анткени өлүм болгонуна карабай эле күзөтчүлөр ызы-чууну токтотушуп, кайрадан эле кадимкидей жашоо уланып, эч ким эчтекени көрбөгөндөй эле күндөр өтө берет. Бирок мындай ызы-чуудан Ларри дагы, каарманыбыз Джимми дагы алыс болууну каалачу. Анткени Джимми мыйзамсыз иштерди жасай турган болсо, түрмөдө өмүр бою калып кетишин билет эле. Да, Ларри. Друзья, Кандай болбосун, каарманыбыз Ларри менен дос болгонго жетишип, эртеси алар ызы-чуу болгон жерди тазалай башташат. Анда күзөтчүлөр тазалап жаткандарга Ларрини башчы кылып койгон эле. Анткени ал тазалоо иштеринде өтө мыкты болгондуктан өзүнүн ишин жакшы аткарчу. Ларри адамдарга ал жерде аккан кандарды дагы тазалаганды үйрөтө баштап, бул нерсе Джиммиге кызыктуу болуп, сен кандарды тазалаганды кайдан үйрөнүп алгансың? Билинбегениң менен шыктарың көп окшойт десе, Ларри жооп берип, мен мектептен кийин көп жерде иштедим. Ар кандай кеңседе тазалоочу болуп иштегендиктен бул нерселерди оңой эле үйрөнүп алат экенсиң. Анан дагы мен Көрүстөндүн аймагында чоңойгонмун деп өзүнүн балалык кези жөнүндө айтып бере баштайт. Көрсө Ларри бир тууган агасы Гарри, атасы, апасы болуп Көрүстөндүн аймагында жашашчу экен. Анткени атасы маркумдарга көрүстөн казып жана аларды көмөп иштечү. Ларри менен Гарри эгиз болуп төрөлгөндүктөн Гарри акыл эси таза эле болуп чоңоюп, Ларри бир аз акыл эси тайкыраак болгондуктан чоңойгондон кийин деле төшөккө заара кылып кое берчү. Ошондуктан ага атасы жаза берүү үчүн түн бир убакта ойготуп алып Көрүстөнгө алып келип, күндүз эле жаңы көмүлгөн маркумдун көрүстөнүн каздыра баштайт. Көрсө атасы баласына көрүстөндү каздырып өлгөн адамдын баалуу буюмдарын алдырып, колунан шакеги чыкпай жаткан кезде аны кесип салгының деп шайманын да кыргытат. Бул окуяларды угуп жаткан Джимми аябай таң калып, кайра-кайра Ларриге суроо салып, сен казгандан кийин көмүлгөн адамды көргөндө кандай абалда калат элең? Корко белең, бул иш сага жакчу эмес беле десе, Ларри тескерисинче жооп берип, мен маркумдарды көргөндө өзүмдү эркин сезип, тескерисинче бактылуу болот элем деп айтат. Анан дагы 14 жаштан баштап өзү көр казып иштеп баштагандыгын айтып берет. Мындан соң кезек каарманыбыз Джиммиге келип, ал дагы өзүнүн балалык кези жөнүндө айта баштап, биз ушул жерде Ларринин дагы балалыгы оор өткөндүгүн билип, кылмышкерлер чоңойгондо жөндөн жөн пайда болбостугун түшүнөбүз. Көрсө Джиммиге атасы жакшы мамиле кылгандыгы менен апасы ойноштук кыла коюп, экөө ажырашып кетишип, Джимми апасы менен калып, апасы бат эле башка бир күйөөгө тийип алат. Анда Джимминин өгөй атасы ага жакшы мамиле кылбай, ар дайым эле уртукмук ала берчү экен. Эң эле кызыгы, апасы ага жардам бергенин ордуна бардыгына өзүң күнөөлүүсүң деп Джиммини күнөөлөп, ал кандай келтек жесе деле кайдыгер карап жүрө берчү. Бул окуяны угуп жаткан Ларри Джимминин сөзүн бөлүп, демек апаң сенен караганда ойношун жакшы көрчү экен да. Ал сага болушпагандыгынан эле билинип турат го десе, каарманыбыз ошондо гана акыйкаттын кандай болгондугун түшүнөт. Анткени биз ушул убакта Джимминин көзүнөн жаш тегеренип кеткендигин көрөбүз. Анда Ларри ага кайрадан эле суроо салып, эгер сага апаң мындай жаман мамиле кылса, сен аны өлтүрүп салгың келчү беле? Чыныгы оюңду айтсаң десе, каарманыбыз ооба деп жооп берип, кээде андай ойлор келе бергендигин айтып, кээ бир учурда тепкичтен түртүп жибергим келчү эле десе, Ларри сөзүн улантып, мен өзүм менен ар дайым нымдалган чүпүрөк алып жүрөт элем. Аны менен адамды думчуктурсаң бат эле эсин жоготот. Тепкичтен түртүп кыйналып олтурбайсың, анан дагы сага каршылык көрсөтүшпөйт. Менин ыкмаларым ушундай болчу деп Ларри өзү деле түшүнбөй, кылмыштарынын бетин ача баштады окшойт. Бул убакта каарманыбызды жаңы түрмөгө которгон тыңчы Лорен Макколи менен биргеликте Ларри Холлду түрмөгө олтургузган тергөөчү Брайан Миллер чогуу иштеп калышат. Алар мындан кийинки ишти кандай алып барабыз деп биргелешип мерчемдешип, буга чейин уурдалып жоголгон кыздар тууралуу изилдей башташкан. Ошол мезгилде кадр мурдагы күндөргө кайтып, каарманыбыз биринчи түрмөгө келген кезде Ларри менен кантип тааныша баштагандыгын көрө баштайбыз. Көрсө Джимми биринчи түрмөгө келген кезде эле түрмөнүн башчысы Прайска жолугуп, Прайс каарманыбызга ал жердеги тартипти түшүндүрүп, анан дагы өзүнүн байланыш сандарын берет. Анткени түрмөдө бир кырсык болуп кете турган болсо, Джимми дароо эле күзөтчүлөргө барып Прайстын байланыш сандарын айтса, бул нерсе күзөтчүлөргө белги болуп, алар Джиммини түрмөдөн алып чыгып кетишмек. Кандай болбосун, каарманыбыздын мындай катаал түрмөгө көнүшү кыйын болуп, ал жердеги ызы-чууларга чыдай албай, бир күнү инсульттун айынан сол колу толугу менен иштебей калган
каарманыбыздын атасы келип каарманыбызга кыйла эле күч кубат берет. Бирок биз ушул жерде Джимминин атасы Джеймс өмүр бою тартип сакчысы болуп иштегендигин түшүнөбүз. Ошондуктан каарманыбыз атасынан бул жакка көп келбесин суранып, эгер бул жерде камалып отургандар сенин тартип сакчы экендигиңди билип калса, менин артымды кулагыма чейин айырып коюшат. Менин ансыз деле бул жакта ар бир күнүм коркунучта өтүп жатат. Сени жакшы көрөм ата. Бирок сейрек гана келиңиз деп атасы менен коштошуп, андан кийин өзүнүн иш чарасын баштап, Ларриге сөз ыргытып, аны менен канчалык жакындаганга аракет кылбасын Ларри өзүнөн түртө берет. Негизинен Ларри бирөө менен сүйлөшүп, сырдашып отурганды өтө жакшы көрчү. Бирок эмнегедир каарманыбыз суроо берсе дагы анын суроолоруна жооп бербей, өзүнө жакындаткысы дагы келген жок. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз Ларриге жакындоого толук мүмкүнчүлүк келет. Ларри сыналгы көрүп отурган кезде башка камалган адам келип сыналгыны башка жака которуп салып, Ларри ага биз сыналгы көрүп жатабыз го дегенине карабай эле өзүнүкүн көрүп олтура берет. Анда каарманыбыз тура калып сыналгыны башка жака которот дагы жанагы адамды ортокмо калып салат. Метнулся нахрен. Бирок каарманыбыздын бул кылган иши үчүн күзөтчүлөр аны карцерге камап салышып, жазасы бүткөндөн кийин Джимми чыкса, Ларри ага өзү сөз баштап ыраазычылыгын билдирип, бирок мен сенден жардам деле сураган эмес элем деп, кандай болбосун экөө таанышып бири-бири менен байланыш түзүлөт. Ошентип каарманыбыздын биринчи ою ишке ашканы менен дароо эле экинчи маселе чыга келет. Көрсө түрмөнүн күзөтчүлөрүнүн бири Картер каарманыбыз тартип сакчынын баласы экендигин билип калыптыр. Ошондуктан ал каарманыбызга келип эле аны коркутуп, эгер сен мага $10,000 таа бербей турган болсоң, бул жердегилер сен тартип сакчынын баласы экендигиңди дароо эле билип калышат. Андай учурда эмне болорун сен менден жакшы билесиң. Мен сенин эркиндикте жүргөндө баңгиза сатып иштегендигиңди да билемин. Демек сенин акчаларың бар. Эми өз тагдырың өзүңдүн колуңда деп каарманыбызды ойго салып ал жерден чыгып кетип калат. Кандай болбосун каарманыбыз ал жакка келген максатын унутпай, Ларринин артынан калбай, аны менен ар дайым сүйлөшүп жүргөнгө аракет кылып, эмне иш кылса дагы чогуу кылышып, жакын достой эле болуп калышат. Бул убакта тергөөчү менен тыңчы изилдөөсүн уланты, бирок иштери такыр эле алдыга жылбай калды. Анткени Ларри буга чейин эле көптөгөн кылмыштарды мойнуна алып, мен мынаны өлтүргөм, тигин өлтүргөм деп айта берчү экен. Анан дагы кээ бир жабылган кылмыш ишин дагы мен жасаганмын дей бергендиктен тергөөчүлөр ага такыр эле ишенбей калышып, суракка алгандардын бардыгы аны жөн эле жалганчы экен деген чечимге келишет. Анда Лорин Макколи бул маалыматтарды билгенден кийин мен деги туура эле иш кылып жатамбы? Джиммини Ларриге жөнөткөнүм туура эле болдубу деп өзүнүн кылган ишинен өзү күмөн санай баштайт. Кандай болбосун ал түрмөгө каарманыбызга жолукканы келсе, каарманыбыз күзөтчү менен болуп жаткан маселесин айтып, $10,000 таап анын оозун жаппасак, мен бул жерде өлүп калышым мүмкүн. Сен бул маселени чеч десе, Лорин ага жооп берип, макул, мен аны чечкенге аракет кылайын. Бирок сен дагы эртелетпесең болбойт. Анткени мен дагы Ларринин күнөөлүү эмес экендигине ишене баштадым. Биз ага каршы эч кандай далил таппадык десе, каарманыбыз ишке олуттуу киришкендигин айтып, менимче Ларри чындап эле адам өлтүргүч, анын колунан өлгөндөрдүн саны өтө эле көптөй. Мен бул нерсени сөзсүз аныктап чыгам деп Лорин менен коштошот. Бирок ошол күндөн баштап каарманыбыз өзүнүн көлөкөсүнөн өзү коркуп, Картер чындыкты айтып койсо эмне кылам деп чочулай баштайт. Анткени ал Картерге $10,000 таа бере албастыгын түшүнүп, мен сага акча таап бере албаймын деген жообун айткан эле. Ошондуктан ал батыраак Ларриден чындыкты угуп, ал жерден чыгып кетүүнү көздөй баштайт. Каарманыбыз күндөрдүн биринде адаттагыдай эле Ларри менен сүйлөшүп олтуруп, аны менен атайын эле кыздар жөнүндө сүйлөшүп, илгери кыздар эрте эле күйөөгө тийишчү, 14-15 жашында эле балалуу болуп калышат экен эле. Азыр деле ошондой болсо жакшы болмок. Мага деле мисалы жаш кыздар жагат. Мен мисалы 14 жаштагы кыз болсо деле үйлөнө бермекмин. Сага мисалы кандай кыздар жагат деп калп эле Ларриден сурамыш болуп, ал өзүнүн оюн айтайын деп жаткан кезде түрмөнүн күзөтчүлөрүнүн бири Ларрини чакырып калат. Ошентип каарманыбыздын бул жолку аракети дагы ишке ашпай калды окшойт. Бул убакта Лори менен Брайан изилдөөсүн улантып, буга чейин Ларринин берген көргөзмөсү боюнча талаага барышат. Көрсө Ларри ар кайсы тергөөчүгө ар кандай көргөзмө берип, мен кыздарды өлтүрүп ушул талааларга ыргытчу элем, мен өтө көп санда өлтүргөмүн деп, бирок тергөөчүлөр ал жерге келип эчтеке табышпай, бул сөздөрдү текшерип чыгалы деп каармандарыбыз деле келип эчтеке таба албай коюшат. Чертов Ларри Холл. Түрмөдө болсо каарманыбыз бир күнү Винсент Джиганте деген адам менен сүйлөшүп калат. Бул адам италиялык эркиндикте жүргөндө кылмыштуу топтун башчысы болчу. Ошондуктан түрмөдө олтурса дагы ал жерде камалгандардын арасында өзүнүн таасири бар болчу. Андыктан ал каарманыбыз менен таанышууну каалап, аны өзүнүн жанына чакырып, сен дагы италиялык экенсиң го. Бирок мага бир нерсе кызык болуп жатат. Эркиндикте жүргөн досторуман сурасам, сен жөнүндө эчтеке угушпаптыр. Сен болсо бул жакка мыйзамсыз курал-жарак саткандыгың үчүн олтурдум деп жатасың. Бул жерде мен билбеген бир нерсе бардай, а мен бир нерсени толук билбесем жиним келе баштайт деп анын жанынан кетет. Көрсө каарманыбызды ал түрмөгө котороордун алдында аны кылмыш тарыхын башкача кылып өзгөртүп койушкан экен. Анда Джимми, күзөтчү, Картер ар кайсы түрмөдө олтурган адамдар менен сүйлөшө баштагандыгын байкап, баленин бардыгы башталайын деп калды окшойт деп дароо эле Ларриге жөнөйт. Бул убакта Ларри кол өнөрчүлүк кылып чымчыктарды жасап олтурган эле. Анда каарманыбыз адаттагыдай эле кыздар жөнүндө сөз баштап, канча кыз менен болгондугун, ким менен сүйлөшкөндүгү тууралуу айтып берип, анан дагы сөзүнүн ортосунда байкатпай эле Ларриге суроолорду салып, сен деги канча кыз менен болгонсуң?
Менимче сени кыздар аябай эле жакшы көрсө керек, мурутуң болсо өзүнчө эле башкача экен. Кана сен дагы айтып берчи десе Ларри ошол мезгилде сөзүн баштайт. Мен көп кыздар менен деле болгон эмесмин, айрыкча чоң кыздар мени такыр карашчу эмес. Эми мен сага окшош сулуу жигит эмесмин да. Бирок мен кичинекей кыздар менен сүйлөшө алат элем, анткени алар менин берген суроолорума жооп беришет болчу. Ошондуктан жашы кичинекейлерди жакшы көрөмүн. Бирде Джессика Роуч деген бир кичинекей кыз менен таанышып калып, аны өзүмдүн унаама салдым. Анткени анын шайтан арабасынын дөңгөлөгү жарылып калыптыр. Ал экөөбүз жакшы сүйлөшүп бара жатып, бири-бирибизди тамашалап жатып, мен аны өөп жиберсем, анын бир кездери жини келип кетти. Ал мени уруп эле аймап, мени унаадан түшүрдү, ызы чуу сала баштап. Менин көңүлүмдү түшүрүп койгондуктан мен аны дароо эле думчуктуруп уктатып салдым. Бирок мен ошондой мезгилдерде эмнегедир өзүмдү жоготуп түш көрүп жаткандай болот элем. Бир кезде мен ал кызга баары бир жаксам керек деп унаамдын ичинде чечиндим дагы ал кыз менен кошулдум. Анда жанагы кыз ойгонуп кетип апам арам деп эле кыйкыра баштаган кезде мен кайрадан жиним келип, талаадагы талдардын биринин астына алып барып аны мен муунтуп өлтүрүп салдым. Анткени ал эмнеге мага башында жакшы сүйлөп, кийин жаман сөздөрдү сүйлөй баштады. Эгер мени аймагалап кетем дей бербегенде мен бул нерсени кылмак эмесмин да. Негизи алар өздөрүнө өздөрү эле жамандык кылат десе, муну угуп жаткан Джимми чыдай албай көзүнүн жашы тегеренип, бирок бул сөздөрдү угуш керек болгондуктан аягына чейин чыдап угуп олтура берет. Бул убакта кечирип калгандыктан каармандарыбыз түрмөдөгү өздөрүнүн бөлмөлөрүнө кайтышып, Джимми Ларринин көзүнчө билгизбегендиги менен жалгыз калган кезинде анын айткан окуяларын эстеп алып аябай ыйлайт. Ал аз келгенсе ошол түнү кызыктай түштөрдү көрө баштап ойгонуп кетсе, Ларри жанына келип алыптыр. Анда каарманыбыз дароо эле буга чейин уккан сөздөрүн тастыкташты каалап, сен негизи көп эле апырта берет экенсиң. Мен өмүрүмдө негизи көп калпычыларды көргөнмүн, бирок сенин жомогуң өтө кызыктуу экен. Бул ойлорду кайдан аласың? Өзүңө көңүл бургузууну каалап эле мен тигини өлтүрдүм, муну өлтүрдүм деп эле ар баleen айтып салдың го. Сени Ларри деп эле жөө жомокчу деп коюш керек экен десе, Ларринин жини келип ордунан тура калып, сен эмнеге мени олуттуу кабыл албай жатасың? Мен сага эч кандай калп айткан жокмун. Эгер мага ишенбесең, кечинде мен иштеген жерге келгиниң деп кетет. Бул убакта түрмөдө олтурган каарманыбыздын өмүрүнө болгон коркунуч күндөн күнгө күчөп, кайда олтурбасын аны башка камалгандар карап эле бир нерсени мерчендеп жаткандыгы байкалат. Ал аз келгенсе бир кезде күзөтчү Картер келип, мен эми сенин чындыгында ким экендигиңди билдим. Сен көрсө Ларри жөнүндө сөздөрдү жеткирүүчү ушакчы турбайсыңбы? Эми сенин өмүрүң чындап эле кылдын ушундай илинде окшойт. Эки жагыңды карап абайлап баскының деп каарманыбыздан акча ала албагандыгы үчүн жини келип жүргөндүгүн билгизет. Анда Жими кечке жакын Ларри айткандай ал иш кылган жерге барып, ал буга чейин жасап жаткандай чымчыктарды жыгач менен 21 даана жасап коюптур. Анан дагы кагазга картаны тартып ар кайсы жерге чекиттерди коюп койгондугун көрөт. Анда Жими дароо эле сөз баштап, сен эмнеге 21ди жасадың, эмнеге 20 эмес, эмнеге 22 эмес десе, Ларри жооп берип, бул эми өлгөн адамдардын эстелиги да деп каарманыбызды дагы бир жолу таң калтырат. Сыягы Ларринин колунан 21 кыз набот болгон окшойт. Анткени Ларри сөзүн улантып, эгер менин сөздөрүмө сен ишенбей жаткан болсоң, мен Триш Райтли деген кыз жөнүндө айтып берейин. Анын денесин азыр деле табыш элек, анткени мен аны муунтуп туруп көмүп салганмын. Сен өзүңөн кетип көп кыздар менен болгонмун дейсиң, менин кыздарым сеникинен дагы көп. Мен алардын ар биринин атын билем, кайда көмгөнүм дагы эсимде. Кана эми мени жалганчы дей аласыңбы десе, каарманыбыз эмне деп сөз башташын билбей, а балким сен ал көмүлүп жаткан кыздар тууралуу маалымат бересиң, алардын ата энеси тапса бир аз жүрөктөрү тынчыйт да. Сен өзүң дагы түнү жакшы уктай албайт экенсиң го, балким ошол ишти кылсаң жакшы уктап каласың. Ичиңдеги жүктү чыгар да десе, Ларри каарманыбызга жооп берип, анда мен жакында боло турган соттон ута албай калам го. Мен эркиндикке чыгышым керек, бул сыр мени менен калат десе, каарманыбыз Ларриге жини келип, сен эркиндикке өмүр бою чыкпайсың, анткени сен адам кейпин кийген жырткычсың деп кыйкырат. Ты безумный! Грёбаный монстр! Ларри ошондо гана каарманыбыздын чындыгында ким экендигин түшүнүп, сен тыңчылар жөнөткөн ушакчы турбайсыңбы деп аны жакалап мушташа башташат. Бир кезде эле түрмөнүн күзөтчүлөрү келип каарманыбызды көтөрүп алып барып карцерге ыргытышып, Джимми Ларринин көргөн картасын унутуп калбайын деп кайра күзөтчүлөрдөн калем сураса, алар такыр эле көңүл бурбай коюшат. Анда Джимми бардык чындыкты айтып, мени ФБРдин тыңчылары жөнөткөн десе дагы күзөтчүлөр анын сөзүнө маани беришпей, мындан кийин ФБР деген сөз оозуңдан чыкпасын деп айтышат. Айласы кеткен каарманыбыз бир кезде колун канатып эсине келген картаны дубалга чийгенге жетишти. Ошентип арадан канча убакыт өттү белгисиз, бир кезде карцерден Джиммини чыгарышып, ал жерге ФБРдин тыңчысы Лорен Макколенин келгендигин көрөбүз. Анда каарманыбыз дароо эле калем сурап, эсинде калгандыгы боюнча картаны дагы бир жолу чийип берет. Анан дагы өзүн аябай жаман сезип, бирок Ларринин айткан нерсесинин бардыгын тыңчыга айтып берди. Ошентип каарманыбыз ага коюлган милдетти толугу менен аткарып, аны соттун чечими менен эркиндикке чыгарышып, Ларри Холлдун үстүнөн дагы сот иши башталып, бирок аны бул жолу өмүр бою эркинен ажыратышат. Анткени анын буга чейинки кылмыштарды мойнуна
мойнуна алгандыгы тергөөчүлөрдүн коркутуусу менен болгон деп чыгарышып, Джиммиге айтып берген нерселер эч кандай коркутуунун үстүнөн болгон жок, ал өз күнөөсүн мойнуна алды деген чечимге келишет. Ошентип бул окуядан кийин Ларри өзү дагы 15 адамды өлтүргөндүгү тууралуу мойнуна алып айтып берип, бирок бир канча убакыттан кийин кайрадан эле мен аларды өлтүргөн эмесмин деп чыгат. Кандай болбосун каарманыбыз аман-эсен атасы өлө элек кезде үйүнө кайтып келип, биз тасманын аягында чыныгы Джимми менен Ларринин сүрөтүн көрөбүз. Көрсө Ларри азыркы убакка чейин дагы деле түрмөдө олтурат экен. Джимми болсо түрмөдөн чыккандан кийин ишкерлик менен алектенип адал жашоодо жашап калат. Достор, ошону менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, жаман иштен алыс болуп бирөөгө жана өзүбүзгө жакшылык каалап гана жашайлы.